бириктирет деген теманын тегерегинде маалымат жыйыны болуп өттү. Ага эки тараптын тең өкүлдөрү катышты. Алар үчүн бүгүн эркин форматта баарлашууга, ортодо жаралган маселелерди талкуулап, бир чечимге келгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин соттордун дарегине сын пикирлер айтылып келсе, бул жолу аталган тармактын өкүлдөрү тескерисинче журналисттерди мыйзамды сактоого чакырышты. Жалпыга маалымдоо каражаттары 4-чү бийликтин бутагы катары формалдуу болсо дагы 4-чү бийликтин бутагы катары эсептелинип, бул конституцияда көрсөтүлбөсө дагы алардын күчү ролу чоң болуш керек. Бул менен биз сот системасын макулбуз. Ошол эле мезгилде менин коллегаларым жогоруда айтып өттү. Кээ бир мыйзамды билбөө же болбосо кандайдыр бир маалыматтын жоктугунан сиздер тараптан да чындап эле мүчүлүштөр бар. Антке менен айрым учурларда соттук жарыяндар ачык болгону менен сот залына ЖМК өкүлдөрүн киргизбеген фактылар ого эле көп экендигин да эстен чыгарбоо керек. Ага кошумча соттук отурумдар боюнча так маалымат алуу журналисттерге айрым учурларда оңойго турбагандыгы сыр эмес. Бүгүнкү маалымат жыйынында дал ушул сыяктуу маселелер ортого салынды. Биз мунчукпай айтып отура албайбыз. Аны сот biz 10 gün жообун беришинче biz Мирланды күтүп отура албайбыз да. Аны биз бүгүн беребиз, по-любомучу. Ошол мисал айтып атам. Ошон үчүн бул жерде биз мында бири-бирибизге навстречу барсак, ошондо багы Жалалбаттын сотунун иши менимче эгер биз ойлоп аткандай шундай форматта чечип алган болсокчу, бир айда эле уже өзгөрүү сразу байкалат. Албетте чечилбеген маселенин өзү жок. Эң башкысы ар бир кызмат өз ишин мыйзам талаасында туура жана так аткарса эле эч кандай мүчүлүштүктөргө жол берилбейт. Ал эми сот системасын дагы да тереңирээк өздөштүрүү, элге так маалымат жеткирүү үчүн тыгыз кызматташуу келечекте өзүнүн жемиштүү натыйжасын беришине шек жок. Мына ушул тилек менен бүгүн Жалал Абад облустук медиа борборунун жетекчилиги менен Жалал Абад облустук сотунун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Буюрса мына ошол эки тармак бир эри шартка иш алып барсак, коомубузда адилеттүүлүк, тең укуктуулук, сөз эркиндиги жана башка демократиялык баалуулуктар жакшы бир өнүгүү жолуна түшөт деген үмүттөмүн. Бүгүнкү жыйынга катышып келгениңиздерге, бизди колдоп, биздин эми колдоп келип катышып, мына маектешүү куруп, ой бөлүшүү, сунуштарыңыздарды айткандарыңыздарга сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына сиздердин сунушуңуздарды угуп биз өзүбүздүн медиа пландарыбызга корректировкалар киргизебиз, өзгөртүүлөрдү киргизебиз, Кудай буйрса. Белгилей кетсек, буга чейин соттор менен ЖМК ортосунда расмий кызматташуу болгон эмес. Жалал Абад областынын тарыхында алгачкы жолу эки тараптын макулдугу менен түзүлгөн бүгүнкү келишим ийгиликтерди жаратуу менен бирге эң башкысы коомчулукка туура жана так маалымат жеткирүүгө жол ачат. Улкан Кужоева, Баяман Тургуналиев, Казыбек Курманбеков, жаңылыктар үчүн.